Кытайда өтүп жаткан эркин күрөш боюнча Азия чемпионатында Айсулуу алтын медаль утту. Финалдык кармашка Айсулуу япониялык күрөшчү Юкако Кавайге каршы чыгып, 7-6 эсебинде жеңип алды. Кармашта утулуп бара жаткан кыргызстандык спортчу беттештин бүтүшүнө 6 секунд калганда ийгиликтүү аракет жасап жеңишти жулуп кетти. Тыныбекова 62 кг салмак категорияда буга чейин өзбекстандык жана таиланддык атаандаштарын жеңген. Тыныбекова спорттук карьерасында 23 жолу финалга чыгып, ушуну менен 10-ирет жеңүүчү аталды. Ал эми Азиянын 3 жолку чемпиону болду. Маалымат булагы Калыс медиа. Жолдубаева, чагымчылдык токтобосо арашандыктар ак үйгө чейин келебиз дейт. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин үйүнүн жанында кечээ өткөн чакан митингде КСДП чагымчылдык деп эсептейт. Бийлик мындай аракеттерин токтотпосо, мурдагы ажонун айылдаштары ак үйгө чейин келүүнү көздөп жатат. Бул тууралуу партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева билдирди. Анын айтымында, кечээ Атамбаевдин кой таштагы үйүнүн жанында кезектеги чагымчыл иш уюштурулган. Үйдүн жанына 5-6 адамды унаа менен жеткиришкен. Алар плакаттарды кармап, жол боюнда камераларга сүйлөшкөн. Видео байкоонун материалдарын караганда, Нарындын тургундары делген адамдар ал жерде 8 мүнөт гана турган. Камерага сүйлөп, митингге чыгымыш болуп, кайра кетишкен дейт Жолдубаева. Ал кошумчалагандай, кой таштыктар Атамбаевдин каршылаштары чектен ашып кеткенин айтууда. Жана саясий күрөштө балит ыкмаларды колдонуу менен адамдарды бири-биринен тукуруунун кесепети оор болушу мүмкүн деп эсептешет. Чүй облусунун Аламүдүн районунун жогору жагында жашаган тургундар бийликтин аракеттерине нааразы. Бүгүн эртең менен алар айыл борборуна чогулуп, анча чоң эмес митинг өткөрдү. Алар бийликтен жана президент Сооронбай Жээнбековдон элди бөлүп жарбоону талап кылышты. Кой таш менен Арашандын жашоочулары кийинки жолу жөө ак үйгө келип, керек болсо Сооронбай Жээнбековдун Ысык Атадагы фермасына чейин барабыз дешти, деп кошумчалады Жолдубаева. Маалымат булагы Калыс медиа. Мыйзамдагы уурлар 2026 жылга чейин жаңы ууру шайлабоо чечимин киргизишти. Бул тууралуу Роспалт кабарлады. Туркиянын Стамбул шаарында жакында өткөн ири жыйында 30дан ашык криминалдык авторитеттер чогулган. Алар мафиози Давид Шейхфишвили менен Теймураз Немсидзверидзенин кылык жоруктарын талкуулашып, Цриптин титулун алып салышты. Мындан тышкары чогулгандар Армениянын Ереван шаарынын сходкасынын жаңы мыйзамдагы ууруну шайлоого мораторий киргизүү тууралуу чечимин бир ооздон колдошту. Жаңы жыйын 2026 жылы Россиянын кылмыш дүйнөсүнүн лидери Захар Калашов колониядан чыккандан кийин анан болот. Жана башка бирөөгө жаңы тажы кийгизүүгө ошол мезгилге чейин тыюу салынат. Маалымат булагы Барометр KG. Аксы районунда мектеп окуучусу көз жарды. Бул маалыматты Аксы районунун акиминин ордун басары Дамира Абдылдаева тастыктап, учурда милиция териштирип жатканын билдирди. Окуучунун көз жарганы боюнча иш каралып жатат. Аны милиция териштирүүдө. Мен азыр эч нерсе айта албайм. Териштирүүнүн негизинде дагы кошумча маалыматтарды беребиз, деди Абдылдаева. Бир жума мурун көз жарган кыз 10-класстын окуучусу экени айтылууда. Учурда анын абалы жакшы. Аксы районуна караштуу 11 айыл өкмөттө жана бир шаарда 65 мектеп бар. Маалымат булагы Турмуш KG. Адам өлтүрүүгө аракет кылган деп айыпталган Токмок шаардык кеңешинин депутаты Тынай Жансейитов өз ыктыяры менен укук коргоо органдарына колго түшүп берди. Бул тууралуу Чүй облусунун ички иштер башкармалыгы билдирди. Маалыматта кармалган адам Ысык Ата районуна караштуу убактылуу кармоочу жайга жайгаштырылган деп айтылат. Эске салсак, 2018 жылдын август айында Токмок шаардык кеңешинин депутаты Тынай Жансейитов айылдашы Талантбек Жамангуловго бычак менен кол салган деп айыпталган. Шектүү кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүүгө аракет кылган беренеси менен сыртынан айып коюлуп, издөөгө жарыяланган. Маалымат булагы Говори ТВ. Карабалтада 19 жаштагы кыз жоголду. Анын дээрлик 2 айдан бери дайыны жок. Карабалта шаарында 19 жаштагы кыз 7 мартта үйүнөн чыгып кеткен боюнча кайтып келген эмес. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан кабарлашты. Өзгөчө белгилери: бою 163-165 см, үстүнө кызыл күрмө, гүлгүн түстөгү кофта, кызыл шым жана бутуна жашыл кроссовка кийген. Милиция кыздын жүргөн жерин билгендер же көргөндөр болсо, Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө
0312 22 15 58 телефондору аркылуу же 0701 0057 15 0557 09 20 00 телефон номерлерине чалып коюуну өтүнөт. Кыз буга чейин да үйдөн кетип калып жүргөн. Казакстандын Темир Тау соту таң калыштуу кылмыш ишин карап чыкты. Аталган шаардагы көп кабаттуу үйдүн дубалына байларга жана аялы барларга интимдик тейлөө көрсөтөм деген жарыя иленген жана телефон номери жазылган. Бул тууралуу криминалка кейзи сайты кабарлады. Бул жарыядан кийин шаардыктар бир топ дүрбөлөң болуп, белгисиз аялды интернетте аябай сындашкан. Алардын бири аялды сындаса, экинчилери кыйын аял экен деп макташкан. 2 айдан кийин жарыянын автору менен көрсөтүлгөн номердин ээси бул боюнча козголгон кылмыш ишинин сотунда жолугушту. Көрсө аялы күйөөсүнүн көңүлдөшүнө ачууланып, ушундай жорукка барган экен. Ал күйөөсүнүн сүйүктүүсүнүн номерин жазып көрсөтүү менен ушундай жарыяны тараткан. Ага чейин аны кабарлама жиберип, сөгүп, урушуп, ызы-чуу кылып турганы сотто белгилүү болду. Учурда сот жарыяны илген аялды күнөөлүү деп таап, ага 48.100 теңге айып салды. Маалымат булагы Барометр кейжи.